менен болгону дарбазанын үстүнкү устуну команданы сактап кетти. Акыркы минутта Ятимовдун убакытты созуп жатканы түшүнүктүү. Азыр алардын дарбазасына чабуул артынан чабуулдар жасалып жатат. Дагы да болсо мүмкүнчүлүк бар. 30 секундада тезирээк чыгарыш керек. Жана мындай иш-аракеттердин кереги жок. Мындай иш-аракеттердин кереги жок чындыгында. Это провокация была. Это была бы провокация со стороны Таджикского игрока. Алмашуга кирип келген Шеридин Бабоев топты азыраак тийип тасалды. Ой-ой-ой, надо успокоиться, здесь массовая драка получается. Салкынгандуулук сакташ керек. Албетте эч кандай конфликттин кереги жок. Не нужно играть. Акыркы 30 секунда калган мезгилде Шеридин Бабоев чистейшая провокация. Топтан ары кол менен багыттап алыстатып салган. Азыр эми 30 секунда эмес, 1 мүнөттөй убакыт берип коюшу да мүмкүн башка калыс тыныгуу үчүн. Чогуу байкайлы. Акыркы секундалар, ошондуктан оюнчулардын бардыгы атаандаштардын аянтында. Жалгыз Кайрат Чыргалбек уларда Павел Матяш аянтты көздөй. Көтөрүлгөн топ экинчи кабаттан кабыл алган жок, бирок топ менен азыр Кичин багытташ керек. Кичиндин көтөргөн тобу жана Фол в атаке. чабуулдагы